эми тынчтап тургула да. Эч кимге сөздү бөлбөй, комментарий бербей тынч тургула. Анан жакшыраак укулсун десеңер, түшүнөлү десеңер. Укпай калсаңар, анан түшүнбөй каласыңар дейт. Мен кичине кыскартып айтам. Адвокаттарга, прокурорлорго айтып коеюн, силер деле билесиңер. Бүт көрсөтмөлөрдүн бардыгы айтылды, бул жерде 2-3 жолдон окулду. Ошон үчүн мен кыскартып, кичине керектүүлөрүн кыскартып айтам. Өкүмдү алганда ал жерден окуп аласыңар, ал жакта бардыгы болот. Өкүм Кыргыз Республикасынын атынан бүгүн 11 декабрь 2018 жыл Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту курамында төрагалык кылуучу судья Чотонов, соттук отурумдун катчысы Салибаева, мамлекеттик айыптоочулар Каимов, Тагаев, жактоочулар Абдрахманов, Көчөрбаев, жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлү Кожоналиев, жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлүнүн ишеним каты боюнча өкүлдөрү Рамазанова, Абдумоминова, алардын катышуусу менен ачык соттук отурумда кылмыш иш каралып, ал иш боюнча Бөдөшев Марсбек Үсөнович 6 март 1989 жылы Талас областынын Кара Бура району Акбашат айылында туулган. Улуттук Кыргыз Республикасынын жараны бойдок, мурун соттолгон эмес. Бишкек шаарында 240 маршруттук каттамда айдоочу болуп иштеген. Жашаган дареге Ак Бата жаңы конушу 17 көчөнүн 13-үйүн тургуну. Бөгөт коюу чарасы 28 май 2018 жылдан бери камакта. Айыптоо корутундусунун көчүрмөсүн өз убагында алган. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 155 беренесинин 2 бөлүмү, 155 беренесинин 2 бөлүмү, 2 жолу 97 беренесинин 2 бөлүмүнүн 3, 6, 11, 13 пункттары менен айыпталат. Андан тышкары Сейитов Ахмат Умарович 27 ноябрь 1988 жылы Талас областынын Кара Бура району Акбашат айылында туулган. Улуттук Кыргыз Республикасынын жараны, билим орто, үй бүлөлүү, мурун соттолгон эмес, убактылуу иш жерде иштебейт. Жашаган дареги Бишкек шаары Клинский көчөсү номер 13 үйүнүн тургуну. Бөгөт коюу чарасы 28 май 2018 жылдан бери сиз камакта. Айыптоо корутундусунун көчүрмөсүн алган. Кылмыш жаза кодексинин 155 беренесинин 2 бөлүмү менен айыпталат. Сот кылмыш ишин карап чыгып, соттолуучуларды сурап, күбөлөрдү сурап, иштин материалдарын изилдеп чыгып, төмөндөгүдөй аныктады. Соттолуучулар Бөдөшев Марс менен Сейитов Ахмат төмөнкү жагдайда кылмыш ишин жасашкан. Бөдөшев Марс 2018 жылдын 4 май күнү болжол менен саат 10 чамасында өзүнүн досу Койчубаев Бакайдын Быныл үлгүсүндөгү мамлекеттик номер 8248 АО болгон автоунаасын Таласка барып келүү үчүн деп алып, андан соң тергөөдө аныкталбаган досу менен бирге Бишкек шаарынын Лагуненко көчөсүнө жайгашкан Бишкек шаардык медициналык коллежине келип, ал жактагы окуган 2-курстун студенти 1998 жылы туулган Турдалы кызы Бурулайды телефон аркылуу чакырып, никеге туруу үчүн жогорудагы көрсөтүлгөн автоунаага салып, Талас областын көздөй ала качып кеткен. Бирок ата-энелеринин сүйлөшүүлөрүнүн негизинде Турдалы кызы Бурулайды кайрадан Бишкек шаарына алып келип берген. Мындан тышкары Бөдөшев менен Сейитов 2018 жылдын 27 май күнү Бишкек шаарынын Энесай жаңы конушунан жолугуп, алдын ала макулдашып, Бөдөшев өзүнүн байкеси Жолдошев Жаныбектин Subaru Outback үлгүсүндөгү автоунаасын сурап алып, макулдашылган боюнча болжол менен саат 21 чамасында Турдалы кызы Бурулай жашаган Бишкек шаарынын Бурдинский көчөсү номер 1-үйүнүн жанына келип күтүп отурушкан. Саат 21:50 чамасында Турдалы кызы өзүнүн үйүнүн жанында жайгашкан Асел аттуу дүкөнгө кирип кеткендигин көрүп, автоунаанын алдын ала от алдырып даярдап, Турдалы кызы дүкөндөн чыгып кайра келе жатканда Бөдөшев анын алдынан чыгып, күч колдонуп, артынан кучактап көтөрүп, автоунаага артка отуруусуна отургузуп, автоунааны катуу ылдамдыкта айдап Талас областын көздөй жөнөшкөн. Ошол эле 2018 жылдын 27 май күнү саат 50 чамасында Чүй областынын Жайыл районундагы Сосновка айылынан Бишкек шаарынын 1-май ички иштер бөлүмү, райондук ички иштер бөлүмү берген багыттаманын негизинде ориентировканын жол коопсуздук кызматкерлери тарабынан Subaru Outback автоунаасы токтотулган. Андан соң автоунаанын ичинде Бөдөшев, Сейитов жана Турдалы кызы болгондугу аныкталып, жол коопсуздук кызматкерлери тарабынан алар Жайыл
райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Ал жерден милиция кызматкерлери турдалуу кызын жарандарды кабыл алуу бөлмөсүнө жалгыз киргизип отургузуп, Бөдөшев менен Сейитовду сыртта кароосуз калтырып, тиешелүү иш кагаздарын толтуруп жаткан учурда Бөдөшев бул абалдан пайдаланып, саат 00:35 чамаларында жарандарды кабыл алуу бөлмөсүндө жалгыз отурган турдалуу кызынын үстүнө кирип барып, бөлмөнүн эшигин бекитип, ичинен тергөө учурунда кайсы жерден алынгандыгы аныкталбаган ашкана бычагы менен турдалуу кыздын денесине бир нече жолу сайып, андан соң өзүнүн өмүрүн кыйуу максатында өзүнө дагы сайып салган. Натыйжада денесине келтирилген оор жаракаттын айынан турдалуу кызы Жайыл районунун аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө өзүнө келбей каза болгон. Бул ушундай жагдайда аныкталды деп сот эсептейт. Бул боюнча суралган Бөдөшев Марсбек коюлган күнөөсүн жартылай мойнуна алып мындай көрсөтмө берди. Кыскачараак айтсам, турдалуу кызы Бурлай менен мурунтан тааныш болуп жүргөн, кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшкөн 3 жылдан бери. 1-4 май боюнча айтса, ага чейин шакекпелик берген, үйлөнөм деп айтып жүргөн, атасына барып кайтайын дегенде Бурлай токтотуп койгон. 4 май күнү эч кандай ала качуу болгон эмес, өзү барып, өз эрки менен эле кеткен. Ал күнү себеби барып Бурлайга жолугуп, андан кийин кетебиз деп жатканда, ал сумкасы менен телефонун унутуп калгандыгын айтканда, кайра барышкан коллежге. Ал жерден бул биринчи досун жөнөткөн ага Талайбек кызы Улбектен Бурлайдын курбу кызы бербей койгон. Ошондуктан кайра экөө барышкан. Экөө барып, Бурлай кирип алып чыккан сумкасы менен телефонун өз эрки менен чыккан. Ошондон кийин Койчубаев Бакай деген досунун машинасын алып, бул машинасы менен Таласты көздө алып кеткен. Бирок орто жолдон жете электе Таласка ата-энеси менен Бурлайдын ата-энеси сүйлөшүп, ал жакта өзүнүн бир тууган агасы дагы телефон чалып, кайра алып кел, кийин алып кетесиң деп, кийин турган болдуң, алып кетесиң деп сүйлөшүүлөр болгондон уккандан алып келип берген. Алып келип, Кызыл Аскер районунан өткөрүп Бурлайды өзүнүн туугандарына беришкен. Андан кийинки эпизод боюнча мындай көрсөтмө берди. 27 май күнү ал күнгө чейин эле 4 майда сүйлөшүлгөн боюнча ойлоп жүргөн. Бирок андан кийин Бурлайга башка жигит үйлөнө турган болуп, ага келип кеткендигин, кудалашуулар болуп жатканын уккандан кийин Бурлайга барып жолугууну сүйлөшөйүн деген, бирок ал телефонун албай, сүйлөшпөй калган. Ошон үчүн 2-3 күн мурун барып 27-сине чейин аны күтүп турган. Анын Бурлайдын жеңесин аркылуу сүйлөшүп, ал жолугууну сүйлөшүшкөн. Ал күнү 27-синде баняга барам деп Бурлай айтып, ошол күнү сүйлөшө турган болушкан. Бирок 26 күнү барып кечке чейин күтүп отуруп жолуктурган эмес, чыккан эмес Бурлай. Эртеси күнү кайра барып күтүп отурган. Жанында эч ким болгон эмес. Сейитов Ахмат жанында болгон эмес. Андан кийин күтүп отуруп, ал кечинде Бурлай эшикке чыгып, магазинге кирип кеткендигин көргөн. Ошол жерден чыкканда аны кармап, колунан тартып, алып келип машинага отургузган. Ал кармаганда кыйкырып жиберген, чочуп кеткендигинен, бирок эч кандай каршылык көрсөткөн эмес. Машинага отургузуп, жакшына эле тартып келип отургузуп алып кеткен деп көрсөтмө берди. Жолдон Сейитовду алышкан. Кетип бара жатканда рулда өзү болгон. Ошол боюнча Сосновка айылына жеткенде посттон МК кызматкерлери токтоткон. Алар келип, ким бар деп машинада сурап, Бурлай бар экенин билгенден кийин буларды өздөрүнүн постуна алып келип, киргизип, Бурлай машинада калган, экөө кирген, Сейитов экөө алып кирип сүйлөшүп, бирөөлөр менен сүйлөшүп телефон аркылуу, анан Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө алып бара турган болушкан. Андан кийин чыгып, булардын машинасына эле отуруп, үчөө арка жагына, алды жагына кызматкерлер экөө отуруп, ошо Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө келишкен. Ал жакка келгенден кийин келип, Бурлайды
бир комнатага киргизип коюшкан. Биринчи ача албай отуруп, анан ачышкан бир комнатаны, ошол бөлмөгө киргизип коюшкан. Булар эшикте коридордо туруп калышкан. Андан кийин Сейитов Ахмат сигарет тамеки чегем деп эшикке чыгып кеткен. Ошол жерде турган убакта милиция ошол жерде турган кызматкерден суранган, кирип сүйлөшүп алайын деп. Бирок ал билбейм деп койгон, башкалардан сура деп. Ошол жерде туруп күтүп турган, андан кийин ачык болгондуктан бөлмө Бурлайга кирген, кирип ал менен сүйлөшүп баштаган. Өзүм келдим деп кой деп суранган, ал жок деп айткан. Сүйлөшүп отурган маалда Бурлай менен ошол маалда бирөө кызматкерлерден бирөө артынан сөгүнүп өтүп кеткен. Бурлай аны угуп күлүп койгон. Ошондон баштап калган эмне болгонун билбейт, окуяны эсимде жок деп көрсөтмө берди. Калган эмне болгонун эсимде жок. Бычак сайдуу жасабаган эмеспи, ким өлтүргөндүгүн айта албайт. Ооруканага жеткенден кийин ошол жерде гана өзүнө келген, ооруканадан. Ал жерде ооруп жатканда, өзүнүн жаракаты боюнча зарланып жатканда бир-эки адвокаттар келип жүрүшкөн. Кандайдыр бир көрсөтмөлөрдү алышкан. Бирок аларга эмне деп жазган, эмне деп койгонун билбейт. Ал убакта өзүн жаман сезип жаткан убакта болгон. Ушундай көрсөтмө берди Бөдөш. Экинчи соттолуучу Сейитов сот отурумда суралып, ал мындай көрсөтмө берди. Кыскача айтканда, ал Бөдөш 27 күнү Таласка барайын деп мурундан пландаштырган. Марс менен сүйлөшүп, экөө бирге кете турган болушкан. Анан Марс машина менен кете тургандыгын билген, сүйлөшкөндөн кийин. Ала кете турган болуп, аны күтүп турган, телефон чалып сүйлөшүп. Фучка көчөсүнө барып, ал жерде күткөн. Кечинде 27 күнү Марс келген, машинасы менен отурган машинага. Отурса, машинанын аркасында арткы орундукта бир кыз бар экен. Бул ким десе, тууганым деп койгон. Ал менен кыз менен сүйлөшкөн эмес, отуруп эле кете берген. Ошол боюнча Сосновкага барганда машинадан посттон өткөндөн кийин буларды токтотушкан, ГАИ кызматкерлери. ГАИ кызматкери келип, бурлайсыңбы деп сурап, аркада